Ketken joksun soke, kuyruğuna da jetmeye kaldım. 5 yıl sen başkargan oblastda 5 hektar sugat yer payda olgan yok. Men taza suunu çeşip berem deyip 5 yıl gubernatör oldum. 5 yılga taza suyu çıkargan joksun aylanay. Oşondoy sözlerini sizler bilip alışыңızlar gerek. Em üçün bana mikrofon bergenden korkuşar. Azrail aleyhissalamды görgöndө korkuşar. Tuğra kılat, korksun. Sebep bulardın günü, bulardın tayrandausu, bulardın jalgаны inşallah 15'inde bütöt. Kuday kalasa bütöt. Biz Nukra eldik prezidenti şaylayız inşallah. Kuday kalasa eldik kökrögündögi azamatты şaylayız. Moğunday verip, kıykırtıp, bakırtıp gelip jollardın baарын toskan prezidentin bizge keregi jok. Kanday deysizler? Barakelde. Muna kelgeningizlerge, uşul jerde turganыңыздарga biricike muna jerde turup aytat. Суроо берейин деп атам өлтүрөт эртең мени айдайт дейт. Айдай албайт, эже ишенип коюңуз, айдай албайт. Ырыскыны сизге Аллах берет, эжеке Аллах берет, пендеси бере албайт. Сооронбай эртең сиздин атыңыздын ким экенин да билбейт. Сиз урнага барганыңызда жалгыз сиз билесиз, жараткан Алла билип турат, калган эч ким билбейт. Коркпоңуздар. Мына жигиттер, достор, агалар, инилер, ата-энебизди да алдап, аялыбызды да алдап, бир иштерин жасап эле жүрүп атпайбызбы? Анан ушул мектептин директорун алдай албай калабызбы? Жөн шылтоо издебейли. Биз канчалык караңгы болгон болсок, бийлик ошончолук колдонот. Мага жанакы жерден келип, улам беришип атат суроо. Сизге неге сөз бербейт, сизге неге сөз бербейт деп. Көрдүңбү? Мен маданияттуу болуп күттүм. Эки талапкер турат. Эгерде коркпосо соке, мен сүйлөп бүткөндөн кийин келиңиз экинчи талапкер келип калыптыр. Келип калыптыр эмес, ушунун ордун ээлеп алдым эле, уялып атам деп койбойбу? Ошондой дей алган жок. Мен өзгөңгө өткөндө талапкерлер барганда өзүм кошуп бардым. Кош келиңиздер деп айттым. Мен бүтүндөй элге кайрылдым. Кимди жактысаңыздар колдоп коюңуздар дедим мен. Мен микрофон бербей койдумбу бирөөгө? Жок. Неге? Себеп биздин жүрөгүбүз кенен. Биздин ишеничибиз бекем. Бирөөнүн колуна микрофон тийсе, калтырап, Азраилди көргөндөй титиребейбиз. Ошондуктан мен ким кааласа микрофонду бердим. Талапкердин баары келсин дедим. Аны көрдүңүздөр өзүңүздөр. Эми урматтуу агалар, ар кандай нерселерге карабай ушул жерге келгениңиздерге, жолугушууга, ушул сөздү угалы деп кайдыгер болбой келгениңиздерге рахмат. Аллах баарыбызга ыйман берсин, ден соолук берсин, тынчтык берсин. Эч качан аял кишинин көзүнөн көз жаш тамбасын. Көз жаш тамсын тек гана баласы мектептен 5 алып келсе, же болбосо келини уул төрөсө, же Россияда тишини кирин соруп жүргөн баласы 5-6 жылда энени зар какшатып, жыртына зар болгон балдары келип, кучагына толтургандагы чыккан көз жаш чыксын, башка көз жаш чыкпасын. Президенттик бийлик мансап эмес. Ал бул жашоодогу максат эмес. Ал тек гана турмушту оңдоого болгон бир, мына микрофону жок сүйлөй албай атпадымбы мен азыр? Президенттик кызмат бул мага микрофон. Мен өзүмдүн оюмду, өзүмдүн пикиримди ишке ашырууга болгон бир курал. А Сокенин 7 жыл уктаганда да түшүнө кирген эмес, өкмөт башчы болуп калам деп. Пешенесине жазып койгон экен, досу bir жакшы настроениеде отурганда болосун деп койсо керек. Ошону менен жүрүп атат. Бул жигит эч качан күрөшүп чоңойгон эмес. Дайым чоңойгончо атасынан кийин жездесинен кийин досунун аркасы менен келет. Мына ушундай урматтуу туугандар. Эми